жумуштан кетүүсүн ушул жерден талап кылам мен. Абдеш Сапарбекович. Мен ал киши менен иштеше албайм, жумуштан кетсин. Эки жыл болду, 1,5 жыл болду аны койгон мен, аппарат жетекчи болуп жүргөндө койгонбуз. Ушул жерден могуреки асфальттын бир да жолу могуреки качествосы жок деп текшерип, замечание кылып кайла койдурганын көргөн жокмун. Асфальт курулган, асфальттын кебетесин кара. Ар бир бак, ар бир многолетний гүл болгон күндө да умиге отуруш керек. Даже мен колдонуп жазып аткан ручка уминин балансында отуруш керек. Бул түздөн түз буйрук. Бардык чарбалар өзүңөрдүн территорияңардагы мүлктүн баарын тез аранын ичинде умиге отургузгула. Мен 1 жыл мурун Бишкек шаары канча турат деп айтсам гүлдүң өрлө. Ким айтып бере алат азыр Бишкек шаары канча сом турат? Эч кимдер айта албайсыңар, себеби мүлкүңдүн дайынын билбейсиңер. Эмне бар экен. Ошон үчүн уми башында турган свод бардыгын Абдеш Сапарбекович буйрук чыгарыңыз, инвентаризация кылып бир мыгыбызга чейин складтагы немеге кылышыбыз керек. Регистрация кылыш керек. Инвентаризация кылып. Карызы бар акчаларыңарды тез аранын ичинде жапкыла. Жазында заказ бербейм эч кимдерге. Айтып эле коеюн. 1 миллиард 800 миллион сом муниципалдык заказ. Приблизительно 23-24 миллион доллар. Светке 320 миллион сом кетет экен. Аутсорсингге берип салыш мүмкүн, айтып коеюн. Обслуживаниясын эле өзүм алам. Санитарная очистка благоустройствога 514 миллион сом кетет экен. Көчөнү эле тазалап коебуз, татнакай. Внутрь дворлор өлгөн. Биз эл үчүн кызмат кылып атабызбы же көчөлөр үчүн кызмат кылып атабызбы? Внутрь дворлорду ким жасайт? Сугарбайт, туурабы? Калчак Хусейн. Саргарып өлүп бүткөн. Жок, эми негиз айтам да, менчик болобу, муниципалитет болобу, бир даярдап, бир системага алып келишибиз керек да. Мелчикти эле таштап коебузбу, ТСЖде эле. Ичиндеги бактар өлүп атат. Байкуштар, кемпир чалдар өзлөрү алып келип ептеп сугарып карап атат. Бир кирип көргүлөчү внутрь дворлорго, микрорайондордо. Ыйлагың келет. Парктарга 50 миллион сом бөлүп рухот. Дагы тиги ороктогу немени жаптык, кладбищаны 8 миллион корот өткөсүң. Ремонтную дорогу, установка дорожных знаков, нанесен разметка 500 миллион сом. Мен көргөн жокмун 500 миллион сомдук ишти. Контроль жок, көзөмөл жок. Ар ким каалаганын кылган. Айтып коеюн, мен ага жол бербеймин. Мен мындайга жол бербеймин. Иш пландарыңарды бардыгын ишиңерди иретке келтиргиле, тез аранын ичинде. Келтирбейсиңерби? Келтире тургандар менен иштешели анда туугандар. Газондорго канча акча коротосуңар? Жашыл газон көрүлөт, ишенесиңер? Бишкекте абдуши мындай сууну кана ичесиң го, ушундай бир газон көрө албайбытмы? Жашыл газон эле дейсиңер. Каяктан көрүп атасыңар газондорду? Азыр мына июнь айы келет, июль айы, дагы кырылыш башталат, суу жетпейт деп. Ошону эмитен чечим жолдорун издешибиз керек да. Жылыга ошондой, анан саргарып кетет, Бишкек курап өлдү. Бишкекте ысык иши өтөр жашаганга мүмкүн болбой калат. Мунун бир альтернативасы болуш керек да, кандай алып келебиз? Капельный орошение өтөбүзбү, башка өтөбүзбү, Бишкектин башына БСР салабызбы, акча бөлүп чүй менен чогуу? Бир да ойлонуш керек да, Жамалбек Самарбекович. Бир стратегия болуш керек да, проблеманы фундаментально чечиш керек да, улам эле жылыга деп айтып кое бербей. Паркта өзүнчө ачтык.
Калчак Хусейновна, Зеленстрой менен кошуп эле сизди директор кылып койбойм, иштете бербейсизби паркты да Зеленстройду да. Олар эмне кылабыз эки башка ачып? Bir 15 паркка өзүнчө муниципальный предприятие ачып турабыз. Ойлонуп көрүңүзчү, давайте. Эмне чоң алып бара албайсызбы жумушту? Ача бергенбиз да алашынча. Бияна тигиндей кылып, бияна мындай кылып. Андай болбойт да. 1 миллиард 828 миллион сом муниципальный заказга кетет экен. Сизди алып келдик жакшы билет деп. Эгер муну реформа кыласыз, сиз жөрмө ортомчусуз да сизчи. Мен түшүнбөй койдум. Эмне үчүн мен через ДГХ акча беришим керек чарбаларга? Сиздин функцияңыз эмне? Эмнеге мен Бишкек Светке через вас беришим керек? Себебин түшүндүрүп бериңиз, эмне үчүн? Мен через вас беришим керек Бишкек Светке. Өз түз эле иштебеймби? Суроого жооп берсеңиз. Себеби эмне? Мен сизди алып калуум үчүн эмне себеп бар? Эмне үчүн ортомчу болуп атасыз мени менен Бишкек Светтин ортосунда мисалы? Азыр биздин планыбызда дагы бир топ функцияларды азыр ушул райондук администрацияларга берели деп атабыз. Мен сизге түз суроо сурап атам. Себеби эмне? Эмне үчүн мен Бишкек Свет менен түз иштей албайм, сиз ортомчу болуп атасыз багычы? Муну ушул контролдоо функциясын жүктөп коюлганда, түз бергенде ошо контрол функциясын ошо бирөө көзөмөлдө да эмне үчүн акчага кол коюп атасыз сиз? Заказчик болуп атасыз. Эми Балазарлык ишима мен келгениме бир жок, кеп сиз үчүн эмес. Сизди айткан жокмун, сиздин жаңы келип ДГХ боюнча сөз жүрүп атат. Сиз специалист катары айтсаңыз, эмне үчүн сиз ортомчу болуп атасыз? Жооп бере албайсыз. Мен өзүм эле көзөмөлдөйм аны через отдел. Динара Жумадулдун аркылуу. Или көзөмөлдөө чоргон аудит бар, көзөмөлдөйт. Жооп берет эртең бирдеме нарушение болсо. Горфин түзүлө которсоң болбойбу? Ким бар Горфинде? Уми бар көзөмөлдөй турган. Горфин сен жооп берчи, сен өзүң громко эмнеге сен түз которо албайсың? Кечиресиз. Бул жерде ДГХ планировать этет, көзөмөлдөйт, анан объемдарды анда Бишкек Светтин эмне кереги бар? Бул Бишкек Свет объемун контролдоп бул регла демесин жазса. Сиз айтыңызчы, эмне себептен? Мен өзүм түшүнбөйм, Балазарлык көчө, саламатсыздар. Урматтуу Балазарлык, 330 миллион эмес, менин бюджетим 302 миллион. Мен аткарган жумушум азыркы күнгө 370 миллион, наоборот тескери. Мага азыр мамлекет, мэрия бардыгы 70 миллиондой карыз болуп каласыңар. Менин азыр объемум азыр кол коюлбай жатканы ДГХда где-то бир 70-80 миллионго жакын. Буларда же бир специалист жок. Электричество анамдай, асуунуну булар кантип текшерет, кантип бул принимать этет жумуш. Так ошо Адан көрө Гостройдон бул буларга как сунуш каттары да Гостройдон бир 2-3 специалист алса эле болот эле ушул. Мына проблема. Биздин жумушту ала албай отурат, кыйналышып. Мен аша карызым жок. Наоборот карыз мага. Жок, кечиресиздер. Мына көрдүңөр проблема баякта. Биз жөн эле бирдемелерди коюп алып, түзүп алып, баш айлантма, анан кимдин колу кимдин чөнтөгүндө быржыбайды тамбасты. Абдесси бар бүгүч. Мына бардыгыңар отурасыңар ушул жерде. Биздин проблемабыз тоскоолдуктарды жаратуудабыз. Биз мушуга дейбиз да, бири-бирибизге тоскоолдук жаратып, бири-бирибизди чукулап, тартып, иштетмей жок. Ушу вариант ушуда. Ошон үчүн биз фундаменталдуу өзгөртүүлөргө барабыз. Тоскоолдуктарга карабай барабыз. Биз шаардыктардын жүгүн жеңилдетишибиз керек. Кеп ДГХнын начальниги менен Бишкек Светте эмес. Мага лампочка коюп, свет күйгүзүп берчи, болду. Шаардыктарга болду. Биздин Бишкек Светтин проблемасы Бишкекте свет күйүп туруш керек, жаркырап. Аны экөөңү маңдай теске отуруп алып талашасың, тартышасың, это не наша проблема. Биз бардыгыбыз шаардыктардын жыргалчылыгы жашоосун жеңилдетиш үчүн иштеп атабыз.